Жарандык активист Мелис Аспеков 7 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди бүгүн 23 мартта Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Ал өткөн жылдын январ айында пара талап кылууга шектелип кармалып, кийин ага карата алдамчылык беренеси боюнча да кылмыш иши козголгон. Булак Серепкежи. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажибаев Кыргыз Тажик чек арасында коңшу өлкөнүн жоокерлери тарабынан сабалган аскерден кабар алды. Эл өкүлү бул окуя дыкаттык менен текшерилип, күнөөлүүлөр жоопко тартылыш керектигин белгилеп, жаракат алган жоокерге тиешелүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатканына күбө болгон. Ошондой эле ал аскер кызматкерин эртерээк сакайып кетишин каалап, зарыл болгон жардамдар толугу менен көрсөтүлө турганын убада кылды. Министрдин орун басары: азык-түлүк кымбаттайт, бирок баанын чукул көтөрүлүп кетишине жол бербейбиз. Бул тууралуу 23 мартта экономика министринин орун басары Элдар Алишеров брифингде билдирди. Анын айтымында азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын баасы азыр жогорулап жатат. Күйүүчү майдын кымбаттоосунан улам дээрлик бардык товарлардын баасы көтөрүлүп жатканын кошумчалады. Ар бир товардын өз баасынын 50-60% бул күйүүчү майдан турарын билдирди. Өлкөдө баа өсөт, бирок 2 эсеге көтөрүлүп кетпейт. Баа чукул жогорулап кетпеш үчүн инфляциянын ыргагын жумшартып жатабыз. Эгерде баа чукул өсүп кетсе, анда чаралар көрүлөт. Баанын эң жогорку чегин орнотуу керек деген пикирден алысмын. Бул тартыштыкка алып келиши ыктымал, деди министрдин орун басары. Гемодиализ алган бейтаптар резиденциянын жанында митинг өткөрүштү. Негизинен бейтаптар гемодиализ кызматына тендер өткөрүүгө каршы болушкан. Бул коррупцияга жана кызмат көрсөтүүнүн начардыгына алып келет. Биз товар эмеспиз, тирүү жандыкпыз. Биздин ошондой эле тандоо укугубуз бар. Жашообуз тендерден көз каранды болбошу керек, дешти алар. Митингчилерге президент Садыр Жапаров чыкты. Оорулуулар белгилегендей, мамлекет башчы аларды угуп, жардамчыларына тапшырма берерин айтып, маселени чечип берүүнү убада кылды. Башында эле, акасы 6 ай мурун эле бизден тендерге өзүбүздүн право выбора бар болчу да, кайсы центрден барып калган ала турган выборубуз бар болчу, аны жок. Жаңы законго кабыл алып коюптур. Тендерге коюп коюптур биздики. Андай болбойт да, биз деген буюм эмеспиз да, ушунун негизинде баары көтөрүп. Алмазбек Атамбаевди ич кийимчен сүйрөп сотко алып барганбы? Алмазбек Атамбаевди ич кийимчен сотко күч колдонуп алып келди дегени боюнча жазаларды аткаруу кызматы репортер KG'ге жооп берди. Департаменттин кызматкерлери сүйрөп барды деген катуу болуп калыптыр. Департамент мыйзам боюнча ичине киришпейт. Алар сырттан гана күтүп турат. Чыккандан кийин гана конвойдун коштоосу менен алып барышат. Соттолуучу сот процесстерине катышкысы келбесе, мекемеден деле чыкпай койсо болот. Эгерде күч колдонуу менен сүйрөп чыкты деген жала болсо, жазаларды аткаруу кызматынын бүт мекемелеринде видео байкоолор бар. Ошондой эле ар бир кызматкердин түшүндө видео каттоо бар. Андан караса болот. Ким кандай кийим кийип барса өз эрки. Тыштагы аба ырайы туурасында да маалымат берип, ошого жараша да кийинүүнү сунуштап турабыз, деди жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Шаршеналиева. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев жазаларды аткаруу кызматын кыйноо менен ич кийимчен сотко алып келгенин шаардана кылган эле. Калыкты каттоо биринчи жолу уюлдук телефон же планшет аркылуу өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров 23 мартта Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду кабыл алды. Ал Улуттук статистикалык комитеттин учурдагы ишмердүүлүгү жана 2022 жылы Кыргызстандын калкын жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү маселелери талкууланды. Ал коронавирустук пандемия шартында иш-чаранын бардык катышуучуларынын коопсуздугун жана кыргызстандыктардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун камсыздоо зарылдыгын белгиледи.
Кудайбергенов улуттук статистикалык комитет 25 марттан 3 апрелге чейин жана республиканын айрым аймактарында 23 апрелден 2 майга чейин өткөрүлө турган калкты жана турак жай фондун каттоого толук даяр экендигин билдирди. 28 миңге жакын убактылуу каттоо кызматкерлери кабыл алынып, аларды окутуу семинарлары өткөрүлдү. Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы кошумчалагандай, калкты каттоо биринчи жолу мобилдик тиркемени колдонуу менен электрондук форматта каттоочулардын жеке уюлдук телефону же планшет аркылуу өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновго жана бул ишке тартылган бардык жетекчилерге эл каттоонун жүрүшүн бир саамгада көз жаздымында калтырбоону, өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жогорку жоопкерчилик менен аткарууну тапшырды. Анжелика, сен мага кызыктуу эмессиң. Асема менен Анжеликанын чыры эмнеде? Ырчы Асема менен Анжелика учурда социалдык тармактагы баракчалары аркылуу чырдашууда. Буга ырчы Асеманын жергиликтүү каналга берген маеги себеп болгон. Ал маекте Асема динди бетке кармап, хайп жаратып жаткандарга ишенбейм деген. Ырчынын бул сөзү Анжеликанын көрмандарын тынчсыздантып, чырдын күчөшүнө алып келди. Анжелика жолук салынганга чейин YouTube каналдардын бирине интервью бергем. Ал интервьюмду блогерлер өзүнүн саясаты менен чыгарышкан. Мен бир нерсеге сүйүнөм. Анжеликага теңеп келген адамдар, демек мени ага конкурент көрөт экенсиңер. Саат 16:00 элдин алдында түз эфирге чакырам деген ырчы Асема. Ошондой эле ал катталуучуларына видео кайрылуу менен Анжелика, сен мага кызык эмессиң деген пикирлерин дагы билдирди. Ал эми Анжелика айым, мышык майга жетпей сассык тептир. Мен блогер эмесмин. Демек мен тууралуу жүрөгүмдөгү Аллахка болгон ишеничти бир дагы пенде биле албайт. Адашып жүргөндөрдүн сөзүнө көңүл бурбайлы. Ал дагы бир күнү оңолот деп катталуучусунун суроосуна жооп берген. Туркия көчмөндөр оюндарын кайсыл күндөрү өткөрө турганын кабарлады. 4 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Туркиянын Изник шаарында өтөт. Бул туурасында Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Түрк мамлекеттер уюмунун Аксакалдар кеңешинин төрагасы Биналы Йылдырымды кабыл алган учурда белгилүү болду. Жолугушууда түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы саясий, экономикалык, маданий гуманитардык алакаларды арттыруу жана бул жааттагы аксакалдардын ролу тууралуу сөз болгон. Соңунда Йылдырым Мамытовду күздө өтө турган көчмөндөр оюндарына конок катары катышып кетүүгө чакырган. Оштун Кара Суу районундагы Учкун айылынын тургундары туруксуз аба ырайынан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Мекеме тараткан видеодо онго жакын чатырларда жергиликтүү тургундар жашап жатканын көрүүгө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айылдын канча тургуну көчүрүлгөнүн тактаган жок. Кыргызстандын аймактарында 2 жумадан бери жамгыр, кар жаап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалымат боюнча өлкөдө 4000дей үй бүлө жер көчкү, сел коркунучу бар аймактарда жашайт. Буга чейин кооптуу жерлерде жашаган 2000ден ашык үй бүлөгө коопсуз аймактардан жер жана суда берилгени, бирок алар толук көчүп кетпей жатканы кабарланган. Өлкө аймагында жалпысынан жер көчкү, сел коркунучунда турган 1200 аймак бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан.